Тазалыкты мен айтайын. Мен siz көрсөткөн жерлерди тазалайм. Мен мындан артык тазалабайм. Шаар тургундарына сапаттуу жана коопсуз кызмат көрсөтүүнү камсыз кылуу, ошондой эле буга чейинки текшерүүлөрдө белгиленген кемчиликтердин аткарылышын көзөмөлдөө рейдтин негизги максаты болду. Болса иштебеш керек да, билесиз да yani. Кандай? Специализдеңер каякта? Az işte halat, kepçi, ölenler o oramolda al başka. Бул негизги максат ошол коомдук жайларда санитардык эрежелердин сакталуусу, техникалык эрежелердин сакталуусу жана элдерге жогорку деңгээлде тийиштүү кызмат көрсөтүү жагын текшерип, ар бир көрүлгөн жерлерге мөөнөттөрдү берип жатабыз, эскертмелерди берип жатабыз. Бирок биз контрольный келип текшерген учурларда ошолор аткарылып, азыркы күндө бир топ шаарыбызда жана районубузда абал жакшы жакка оңолуп жатат. Текшерүү учурунда Разаков шаарындагы 4 ашкана жана чайхананын санитардык абалына көңүл бурулду. Жыйынтыгында айрым жайларда санитардык талаптар сакталбай жатканы аныкталды. Айрыкча кызматкерлердин санитардык китепчелеринин мөөнөтү өтүп кеткендиги же таптакыр жоктугу белгилүү болду. Экөө книжкаң барбы? Книжкаларыңар бар. Жокпу? Кана? Мында чайхананы жабабыз бүгүн. Бул боюнча биз дайым көзөмөлдө болобуз. Элдердин арасында түшүндүрүү иштерине жана ишкерлерди дагы туура мамиле жасоону айтып сунуштап иштерди жүргүзүп жаткан учурубуз. Мыйзам бузуулар боюнча ишкерлерге эскертүүлөр берилди. Талаптар толук аткарылганга чейин айрым коомдук тамактануучу жайлардын иши убактылуу токтотулду. Эртеңди баштап токтот дагы, идеальный порядокты кылдыр, анан барып айт. Элега киресиң, мындай комиссияны жөнөтүп биз барып көрөйүк деп. Майлы? Эртең болобу? Канча бүтүрөсүн срогунда айт. 5 күндө. 5 күндө. Атайын мекеме уюмдары менен РЭС тармагы, санэпидстанция тармагы, МЧС тармагы менен, райадминистрация менен чогуу Разаков шаар мэриясы, буга чейин Разаков шаар мэрия Адылбек Сүйүнбаевич тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлгөн эле. Ишмердүүлүк жүргүзгөн чайханалардын бир топ кемчилиги бар эле. Шолор жоюлду, жокпу бүгүн кайра текшерүү жүргүзүп атабыз. Тийиштүү мекемелер менен дагы эле калтырылган кемчиликтер болсо жеринен жоюп, же болбосо кемчилик жоюлбаган болсо мыйзам чегинде жабып атабыз. Текшерүүгө өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин электр тармактары жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери да тартылып, коюлган кемчиликтерди кыска убакытта жоюу боюнча талаптар коюлду. Айбегим Набиева, Бакыт Саитов, жаңылыктар. Saat 10'da ertenden 7'ye çeyin. Обычный рабочий күндер, демалыш күндөрү 10'dan 9'ga чейин. Ошону бузсаңар административный правонарушение болуп, сизге протокол толтуруп штраф карасаңар. Ошого да көңүл бурулат. Астан 10'dan кийин өткөндө болду.